Канча келгенине? Ош облусунун тургуну Гүлбара Исмаилова 3 жаштагы небереси Айдана менен улуттук фтизиатрия борборунда 4 айдан бери дарыланып жатат. Гүлбара айымдын айтуусунда илдет небересине ал түйүлдүк кезинде апасынан жуккан. Бирок дарыгерлер орну так билбей 1 жыл пневмониядан дарылагандыктан өтүшүп кеткен. Анан бул ичинде жүрүп эле киндиктен эле апасынан жууп калыптыр да. Анан 4 айдан кийин апасы каза болуп калды. Ошондон кийин бир өпкөсү иштебейт, боп-боз болуп турат. Айдананын ден соолугу азыр жакшырып бара жатат. Ага окшоп илдет менен күрөшүп жаткан улуттук фтизиатрия борборунда 30дан ашуун бала бар. Көпчүлүгү дарыга туруктуу кургак учукка чалдыккандар. Оорунун бул формасы 2016-жылга чейин жашы жетеликтер арасында күчөгөнү белгилүү. Учурда илдеттин бул түрүнө кабылган чоң кичинелердин саны 1200. Мындай бейтаптарды дарыгерлер 2 жыл мурун кыска мөөнөттүү режимде жаңы ыкма менен дарылап башташкан. Ага жалпысынан өлкө боюнча 500дөй чоң кичинелер камтылып, 9-12 ай аралыгында бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму сунуштаган 2 жаңы дарыны ичишүүдө. К сожалению, каждый год регистрируется более 300 тысяч новых больных. Тилекке каршы жыл сайын Орто Азияда кургак учукка 300 000 адам кабылат. Эгер өз учурунда дарыланбаса, алардын ар бир 10-чусу каза болот. Бүгүнкү күндө дарылоонун заманбап жаңы ыкмасы бар. Анын жардамы менен аларды сактап калууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму сунуштаган дарыларды Жапон жана америкалык окумуштуулар ойлоп тапкан. Алар кургак учукка кабылган кишини дарылоо убактысын 2 эсеге кыскартыптыр. Мурунку стандарттык режим боюнча дарылоо 2 жылга созулуп, жыйынтыгы көп учурда ойдогудай болбой келсе, кыска мөөнөттүү дарылоонун натыйжалуулугу 80% түзгөн. Бизде жана бүткүл дүйнөлүк сактоо уюмунун көрсөтмөсү бар. Ушундай оорулардын натыйжалуулугу 75%-тен ылдый болбош керек да. Биздин жанагы кыска мөөнөттөгү дарылоонун эффектүүлүгү 80% болуп калды. Ошол эле кыска мөөнөттөгү режим менен дарылоону биз балдарды да дарыладык да. Балдарда 95%-ке чейин болду. Себеби балдар жанагы препараттарды жакшы көтөрүп, аларда побочный эффекттер аз болот, ошон үчүн балдарда эффектүүлүгү жакшы болду. Жаңы ыкма менен дарылангандардын алгачкы этабына киргизилген 28 бейтап толук айыкты. Алардын бири дарыга туруктуу кургак учукту жеңген Талант Аралбаев. Мурунку препараттар менен лечение кылып жүрүп, устойчивый болуп калган. Андан 49 килограммга чейин чыгып алгам, 84 килограммдан. Андан кийин могу препарат ичип баштагандан кийин 49 килограммдан баштагам, азыр 72 килограмм. За 5 жылдан бери айтып, лечить, конечно, препараттарды принимать этип атканда, арагында кыйынчылыктар болуп, чыдап препараттарды колдонсо айыкса болот экен да. Бүгүнкү күндө республикада кургак учук боюнча эпидемиологиялык абал туруктуу. Дарыга туруктуу формасы менен ооругандардын эң көп саны 2001-жылы катталган. Анда 100 кишиге 168 учур туура келген. Ал эми каза болгондордун саны 17ге жеткен. Былтыр 100 кишиге кургак учук менен ооруган 85 гана учур катталган. Чынара Нурсейитова, Калыс Акибаев, Нью ТВ.